Менимче джаз бул абдан бөтөнчө жана адамга эч ойдо жок жерден күтүүсүздөн жагып калышы мүмкүн болгон музыка. Менимче джаз эл аралык түшүнүк, кеңири дүйнөлүк түшүнүк. Он либо тебя цепляет сначала, сразу. Ал башында сени дароо өзүнө тартып алат же болбосо акырындык менен жактырып каласың. Бул абдан жекече иш. Менде бул дароо эле пайда болуп кеткен жок. Бирок мени дайыма өзүнө тартып турчу. Ал үйрөнчүктөр үчүн эмес, буга башында таттуу эместей сезилген. Бирок жашың өткөнү анын баалуулугун түшүнгөн торт сыяктуу мамиле керек. Менимче джазга дагы ушул сыяктуу кырдаалдардан кийин келишет. Жаздын көпчүлүк уйрмандары музыканы түшүнгөн адамдар. Джаз деген сөздө чынында зор маани камтылган. Интонация жасоонун салттуу эмес ыкмалары, туруктуу ыргак менен ырдап, обон созуу жана абдан күчтүү сезимталдык. Ушул музыкалык жанрда биринчи угууда эле жактырып калууга себепкер боло турган бардык ыр-күү саптары бар. Я бы сразу влюбилась в джаз. Но иногда... Мен жазды дароо жактырып калдым. Бирок кимдир бирөөлөргө жакшы өйдөлөп түшүнө башташы үчүн убакыт керек болот. Анткени бул философияга жакыныраак музыка. Бул музыка сени ойлонтууга жана ой жүгүртүүгө мажбурлайт. Жазга адамдар жашоосунун белгилүү бир убагынан кийин келишет. Определенного момента в своей жизни. Жаздын тарыхы 20-кылымдын башында АКШда, Жаңы Орлеанда башталган. Ыргак менен обондун бөтөнчө айкалышы америкалыктарга абдан жагат жана көп өтпөй башка штаттарга жайылат. Джаз өнүгө баштайт жана музыканттарды анын жаңы багыттарын түшүнүүгө шыктандырат. Там было много и светской музыки, и классики. Анда элдик эркин музыка, классика жана кариб обондору көп болчу. Мында көп түрдүү музыка аралашкан. Джаз алгач өзүнө чексиз түрдө ээритүүгө ген кабыл алган казан сыяктуу. Ал өзүнө көптөгөн музыка түрлөрүн жыйнаган. Заманбап джаз багытынан буга чейин R&B жана хип-хоп, рэп кылып кайра иштеп чыгышкан. Уже и R&B, и хип-хоп, и рэп, и в общем иногда это их следы там, не профессиональному взгляду в джазовой музыке не заметны. Кээде алардан джаз музыкасына кесипкөй эмес көз караштарынын изи байкалбайт. Бирок алар анын ичинде бар. Рэп джаз музыканттарынан кимдир бирөөгө жаккан, ал анын ыргагын, обонун, анын үзүл-кесил тексттерин музыка түрүндө киргизип койгон жана ал жакта жашап жатат. Джаз эң ылайыктуу музыка. Джаз это как бы такая великая адаптационная музыка. Джаз жөн гана даяр ноталар топтому эмес. Бир эле чыгарма эки джаз музыкантынын аткаруусунда эч качан бирдей болуп ойнолбойт. Мында аткаруучулардын чыгармачылыгына дээрлик чектөө болбойт. Импровизация бул багыттын башкалардан айырмаланган эң башкы өзгөчөлүгү. Джаз это музыка не только импровизация. Джаз аткаруу убагында жаралган музыка гана эмес. Бул эркин аткаруу жана бир дагы джаз обону кийинки жолу эч качан мурда аткарылгандай болбойт. Анда кандайдыр бир жаңы кошумча сөзсүз болот. Новая эпоха, когда джаз игрался по нотам, она была очень недолгой, наверное, с Гершвином. Джазда ноталар боюнча ойнолгон доор узакка созулган эмес. Бул эркиндиктин музыкасы, жеке ой пикирдин музыкасы. Анткени мында эч кимдин пикирине карабай эмне музыка угууну өзүң тандай аласың. Бул сага жагат жана ушунуугасың. Нравится, ты это слушаешь.
Көбүнчө джаз музыкасы күтүүсүздөн түзүлөт. Көптөгөн чыгармалар сахнанын өзүндө. Джазмендер көрүүчүлөр алдында музыка аткаруу үчүн чыккан кезде жарык көргөн. Бирок мындай тапшырманы сапаттуу түрдө ишке ашыруу абдан тажрыйбалуу, түгүл сейрек таланттуу музыканттын гана колунан келет. Джаз канчалык орой угулса дагы бул катаал эркиндик. Анын өзүнүн мыйзамдары, математикадагыдай шайкештик бар. Ушунун баарын өнүктүргөн кезде жана аткаруучу аларды ойногон учурда зор тобокелдикке барат. Анын өзгөчөлүгү ушунда экендигин музыканттар белгилешет. Джаз — это такая пугающая музыка, то есть тот, кто ее не слышал. Джаз ушундай жүрөксүнткөн музыка. Аны укпагандар андан коркпойт. Ал эми симфония музыкасынын күйөрмандары болгон адамдар төмөнкү жанр деп эсептешет. Ал эми эстраданы же техно музыканы уккандар үчүн бул өтө татаал, бул музыка эмес. Например, это, слишком сложно, это не музыка. Есть такое понятие собака в джазе. Это... Джазда ит деген түшүнүк бар. Бул free jazz. Мен өтө ачуулуу деп айтат элем. Анын ичинде мен дагы мындай музыканын күйөрманымын. Мага музыканттардын free jazzда импровизация кылганы абдан жагат. Бирок бул акырындык менен келет. В джазе. Но это приходится уже со временем. Алексей Глазерин Алматыдагы кесипкөй джаз клубтун негиздөөчүсү. Бул өзгөчө мекеме дээрлик күн сайын Казакстандын бардык джазмендеринин жана ар кыл шаарлар менен өлкөлөрдүн музыканттарынын башын бириктирет. Өлкөдө ушуга салыштырмалуу жаш жанр үчүн абдан жакшы пайдубал жана жетиштүү түрдөгү бай тарыхы бар. В 60-е годы прошлого века Өткөн кылымдын 60-жылдары Биг Бенд Дюк Эллингтондун Советтер Союзуна барган гастролунан кийин партия жылымык толкунда өлкөдө джаз болушу керек деп чечкен. партия решила, что джаз должен быть. И тогда появились первые джаз-клубы. Ошондо биринчи джаз клубтар пайда болгон. Биринчиси Москвада, Синяя птица түзүлгөн. В городах-миллионниках, даже таких закрытых, каким был Свердловск. И в Алматы тоже был свой джаз-клуб при комсомольцах. Миллионер шаарларда жана түгүл Свердловск сыяктуу жабык шаарларда да, Алматыда дагы өзүнүн джаз клубтары болгон. Бул жакка Орусия, Грузия, Өзбекстандын мыкты күчтөрү келген. И очень много из Грузии и Узбекистана. Алматы имеет такой большой фундамент джазовый. Алматынын джаз боюнча пайдубалы бар. Мында бүгүнкү күнгө чейин джазды жакшы көргөн, аткарган жана эксперимент кылууну жактырган ондогон музыканттар бар. И много экспериментируют. Казахстанский джаз, он имеет такую очень мощную традицию и довольно большой. Казакстандык джаздын салттары күчтүү жана ушул музыканы билген абдан көп сандаган угуучулары бар. Ошондой эле өзү үчүн таанып билүү, репертуарды кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан бүгүн Казакстан менен Орусиянын ортосунда маданий алмашуу жүрүп жатат. Бул казакстандык жана орусиялык джаз мектебинин салттарынын жаңы куймасын берип жатат. Традиции казахстанской школы джазового исполнительства и российской школы. Ушул джаз клубта жаңы автордук программалардын бет ачарын жасоого, эргүү жана биргелешкен чыгармаларды түзүү үчүн өнөктөштөрдү табууга болот.
каждый джаз-клуб это, с одной стороны, совершенно такой ар бир джаз клуб бул бир жагынан кадыресе көрүнүш, ал эми башка жагынан таптакыр сейрик кубулуш. Кадыресе дегени бул джаз музыканттары үчүн үй. Бул адам жакшы жана жаман абалда турганда бара турган эркин орун жай. Күн сайын жазды угууга мүмкүн болгон жер. просто и незамысловато. Джазовая музыка – это музыка про импровизацию. Джаз музыка бул импровизация жана эркиндик жөнүндө. Мында баарына ачык болуу жана байкап көрүүгө дайыма мүмкүн болгон жаңы нерседен коркпоо керек. Ошондой эле өзүңдүн жан дүйнөңдүн ар түркүн сезимдерин ачууга аракет кылуу. Я не знаю, насколько долго джаз будет жить. То есть мне казалось... Джаз канча узак жашаарын мен билбейм. Жаш кезимде музыка түөлүк сыяктуу сезилчү. Бирок чынында опера көркөм өнөрү дагы көп жагынан музейдик жанрга айланды. Жана заманбап операны көрүүчүлөрдүн саны да чектелген жана джаз дагы бир кезде өзүнүн аудиториясын жоготушу толук мүмкүн. Бирок азырынча маданияттуу адам үчүн, ойлонгон адам үчүн кандайдыр бир мейнстрим же багыт. Менимче джазды бардык көрүнүштөрү боюнча өзүнүн жеке көз карашы жана жеке ою бар адам угат. И собственное мнение относительно любых вещей. Важно, наверное, чтобы эта музыка внезапно появилась в жизни человека. Адам жашоосунда бул музыканын капыстан пайда болушу маанилүү окшойт жана ал ошондо 13 жашар өспүрүмдү да кызыктыра алат. Жазды көбүнчө музыканттар үй бүлөсүндө угат. Менин жашоомдо эч ким жаз уккан эмес. Мен буга өзүм келдим. Анткени филармониядагы 2 концертке бардым жана бул музыка эмнеден тураарына кызыгып калдым, изилдей баштадым. Эта музыка, я начал в ней разбираться. Джаз сам позиционирует себя как мультинациональное направление. Но мне кажется, Джаз өзү улут аралык багыт катары көрсөтөт. Бирок менимче ар бир аймак джаз түшүнүгүнө өзүнүн кандайдыр бир бөлүкчөсүн берет. общение у музыкантов. И, наверное, Менин оюмча джаз бул музыканттардын интернационалдык баарлашуу тили жана аны адамдар айырмалай алат. Бизде болсо Алматыда туулгандар, ар башка шаарлардан дүйнөнүн булуң бурчунан Алматыга келгендер аны ушундай өзгөчө кылат. Бул ушундай чыныгы алматылык джаз болуп саналат. Где бы ни звучал джаз, понятно, что родился он как бы в Америке. Джаз кайда ойнолбосун Америкада пайда болуп, дүйнө жүзүнө таралса дагы джазга биротоло жана өмүр бою берилген. Бесповоротно и на всю жизнь. That you should care.